Жигитке 70 ыраздык кылат деп коет. Мына ушул кепке толугу менен жооп берген кыргыз элибиздин жаш таланттуу акындарынын бири азыр биздин студиябызга келип калган маалы. Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты, жаш акын Жананы менен катар кыргыз тил мугалими Акбар Кубанычбеков бүгүн биздин студиябызда. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кош келдик. Жақсы. Жақсы, рахмат. Уйку кандуу канган жокпу? Ачыгын жооп бериңизчи. Уйку канбайт да. Билесиздер, иш көп, анан кеч жатасың, бирок ошол учурлардын ортосунда бир аздык кылат да убакыт. Бизде жакында кыргыз тил күнүн майрамдадык. Бул дата сиздин үй бүлөңүз үчүн жана сиз үчүн кандай орунду ээлейт жана деги эле кандайдыр бир шаан шөкөт болобу сиздин үйүңүздө ушул күнү? Эми таң калыштуусу кыргыз тилчи, өзүм кыргыз тилчи адабиятчы мугалиммин. Анан майраң менен деп чалышат да. Буга албетте бир чети кыжырың келет. Неге? Жеке эле менин майрамым эмес да, бул бүтүндөй улутубуздун майрамы десек болот. Бирок улутубуздун майрамы дейин деп бир күнгө белгилеп алганыбыз дагы өкүнүчтүү да. Анткени биздин тилибиз бар, биздин улутубуз бар, ар бир күн майрам. Анан ошого чектелип, бир күндү майрам кылып алганыбыз, ошол күнү кел кыргызча сүйлөшөбүз, калган күнү каалаган тилде сүйлөшөбүз деген. Ар бир күнү кыргызча сүйлөшүп, ар бир күндү биздин тилибиздин майрамында кабыл алыш керек. Ал эми бизде үйдөгү ушу тилдик атмосфера болсо, биздин үйдө бардыгыбыз ушу эне тилибизде сүйлөгөндүктөн, ал күндү өтө деле майрамдык маанайда кабыл албайбыз. Ар бир күн биз үчүн тилибиз бар, көкүрөктө кыргыз деген тилибиз бар, майрам. Сиздин кыргыз тил мугалими болуп, мына ушул ардактуу кесипти аркалап келатканыңызга канча жыл болду? Жана бул кесипти эмне себептен тандадыңыз? Анткени көпчүлүк бизде жаштар эмнегедир бизнеске же болбосо Акчасына карап, көбүнчө. Башка нукту тандап кетишет. Ал эми сиз кыргыз тилинин мугалими болуп жүрөсүз. 2010 жылы мектепти бүтүп, 2015 жылга чейин Кыргыз улуттук университетинде кыргыз филология факультетин бүтүрдүм. Андан соң быйыл мынакей 3 жылга карады. Борбор калабызда эл аралык мектеп бар, Silk Road деп аталган. Ошондо чет өлкөлүк балдарга кыргыз тилин үйрөтүү жаатында сабак берем. Ал жактан сиздер айткандай акча табуу деле, тапса деле болот. Негизи ар бир кесип менен ушундай эл аралык мектептери бар, эл аралык университеттери бар. Жана бирге анын акчасына деле карабай, мисалы үчүн тилиңди дагы башка улуттарга үйрөтүп, жана үйрөтүп атып үйрөнөм дейт го, мугалимдик өзүнүкү негизи принциби ошол сыяктуудай. Кыргыз тилин да бир ушул окуу жайга тапшырып калган себеби сиздердин колуңуздарда турган, менин астымда турган ушу китептеримдин чыгышына, акыл казынанын топтолушуна жана кыргыз филология факультетинде легендарлуу мугалимдер иштешине, ошолордон сабак алып устат катары тутушума себеп болду. Канча жашыңыздан бери ыр жазасыз? Жана эмне түрткү болду? Ырды мен кичинекей кезимден бери эле жазам негизи. Ал учурда баягы балалык кыялдар болсо керек. Анан Токтогул Сатылганов атында мектепте окугам, Борбор калабызда 69-чу. Анан Токтогул Сатылгановдун жыл сайын мааракесин өткөрөбүз да. Ошондо мен Токтогулдун образын аткарып тура беришчи да. Комузум кармап эле жыл сайын атымды Акбар деп, кээ бирлер Токтогул деп алышат. Чоң класстын балдары тийишипчи. Анан ошентип жүрүп эле, анан бир күнү Токтогулдун Кош Алато деген, же болбосо Алато сени көрөмбү деген ырлар көп да, Сибирде жүрүп, сагынып, анан ошолор көрүп алып, анан Токтогул сени көрөмбү деп мен да ыр жазгам да, ушундай. Анан көрсө Токтогулду биз ырынан көрдүк. Ушунчалык Токтогул Сатылгановго болгон сый урмат арткан экен. Анан эң алгачкы ырлар ошого, анан өзүбүздүн жерибизге, балалык кыялга жазылып, 5-6 класстан башталса керек. Эң сонун. Сизден мына ушул китептердин арасынан кыргыз тилге арналган ырларыңыз дагы бар болушу керек, биз ишенебиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, анда сизден 4 сапыр суранбайлыбы биздин кыргыз тилибиз? Алгач ырды окурдан мурда мен да жазгам, өзгөчө шайлоолорго да тийиштүү деп койсом болот. Мисалы, узун кыска кийишип чапандарын урмат сыйда жеп жутар, тапандарым иле бербей көчөбөй сүрөттөрүн илсе боло кыргыздын макалдарын депчи. Мисалы, кыргыздын макалдарын жеткизүү, же болбосо биз коомдук транспорттарга, маршруткаларга, автобустарга түшкөндө өз боюңа сак бол, бирөөнү ууру tutpa деп жазып койгон адамга деле, мисалы, жок дегенде бир макал үйрөнүп түшөт беле деп ойлойм. Мисалы, көчөлөрдө ошол жарнактык
илинүүчү жерлер көп, ошолорго биздин тилибиздин наркын, наслин илсек болсо керек. Мен тилдин ıyы деген ырды окуп берейин. Келиңиз. Үмүтсүз шамал жанду курут курлар, үзүлүп ажыраган булут сымал, үргүлөп үрөйү учкан алсыз эне тилим, үргүлөп кеткен бидейт улутчулдар. Улуулар баскан жолдун агымында, улуу тил неге калды жарымында, ушунча таш жүрөкпү уул кызым деп, учурдун күйүп жанат жалынында. Жаркыган мекенимде жылдыз элем, жаркырап өз ордуман жылгыз элем. Жарадар жан дүйнөмдү айыктырчу жардамчы элим кайда, кыргыз деген апасын мама десе моонун бошоп, арманын ырсап менен уулун кошот, айласы кеткен байкуш эне тилим ай сайын муңуна бир муңун кошот. Далайга баркым кетип тепселендим, далайда барып анан эске келдим. Дарексиз турсам дагы ушул чакта, даректүү ошол күндү эскеремин. Сүйлөнбөй кыргызча так бурмаландым, сыйланбай баркым кетип жулмаландым. Сыртымдан сабырдансам, ичтен сыздап саргайган казаны жок тулгадаймын. Таарынып ыйлап жатат эне тилим, тагынып буйрукталган тагдыр жибин. Тышкы тил кызмат кылбайт өз тилиңдей, таштаба эне тилиң элим билгин. Эң сонун. Барекелде. Кандай гана сонун сөздөр, кандай гана сонун ырсаттар десек болот. Ал эми азыр сизде ушундай мүмкүнчүлүк бар десек болот. Кыргыз тилин канткенде биз дагы да болсо өнүктүрөбүз, канткенде дагы да болсо биздин өсүп келе жаткан жаштарды, өспүрүмдөрдү эне тилин билгиле, эне тилин сүйгүлө деген сөздү жүрөгүнүн түп тамырына канткенде орното алабыз. Сиздин пикириңиз? Бул биздин эгерде тилибиздин өнүгүшүнө карасак, биз мамлекеттин өнүгүшүнө караш керек. Мамлекеттин өнүгүшү үчүн биздин мамлекеттик экономикалык абал күчөш керек. Ошондо биз башка өлкөлөргө таасирибиз тие тургандай, биздин адабиятты, биздин маданият менен башка улуттар эсептеше ала тургандай болсо, ошондо биздин адабиятыбыз эл аралык деңгээлге чыгат. Анан ошол тилге кызыгуулар артат башка улуттун өкүлдөрүнөн. Башка улуттун өкүлдөрүнүн кызыгуусу арткандан кийин кыргыздар, киргиздер четте калбай өзүбүздүн тилибизди үйрөнгөнгө дилгирленишет. Мисал үчүн ошол эле орус тилин алалык, ошол эле англис тилин алалык. Эгерде белгилүү жазуучу акындардын ошол түп нускасын өзүнүн мындайча айтканда оригинал үлгүсүндө окуганга аракет кылышат да. Эгерде биздин да өлкөбүз, биздин да улутубуз бир улуу державалардын катарына кошулса, анда биздин тилибиз мындай убара кылдырбай, азыр мындай майда чүйдө нерселер менен алектендирбей эле өзүнөн өзү эле дүркүрөп өнүкмөк да. Бул ал үчүн биздин кыйын деп эсептегендерибиз бутка турушубуз керекпиз да, эртерээк өлкө. Эртерээк демек өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек. Чоң рахмат, абдан так таамай айтылган жооп болду. Ал эми сиз өзүңүз Бишкек шаарында окуган экенсиз, жана сиздин көз карашыңыз боюнча азыркы күнү кыргыз тилге болгон коомчулуктун мамилеси кандай, жана бизде азыркы күнү кыргыз тилин билген жаштардын саны көппү, мисалы салыштырмалуу түрдө алып караганда? Акыркы 10 жылдын ичинде. Ооба, мен мектеп учурунда окуганда орусча сүйлөгөн ошол учурда мода сыяктуудай болчу да. Баарыбыз ошол орусча сүйлөгөнгө аракет кылып, андан кийин азыр жаштардын арасында баягы кыргызча сүйлөгөндөр көбөйдү да. Биз ортодо союз учурунда адамдарды күнөөлөй беребиз го, ушулар күнөөлүү биздин тилибиз депчи. Эми аларда деле күнөө жок чынын айтканда. Ошол учурдагы өлкөнүн системасы ошондой болгон да. Алар орусча билбесе борбордо жүрө албайт болчу. Ал эми азыр болсо ээн эркинбиз. Тескерисинче ошол адамдар кайрадан балдарын бир учурда балдарын тарбиялашкан, орусча билбесеңер силер жашай албайсыңар, оор болот дегендей эми түшүнүп, кайрадан балдарын ушу кыргыз мектептерге берип, кыргызча атайын бир кружокторго берип, өркүндөтүп жатышат да тилибизди. Китебиңиздин арасында биз билип жүргөн эстрада жылдыздары аткарган бир нече чыгармалар бар экен, оonu сөзү менен. Алар сиз менен иштешкенде алгач оонун алып келеби? Аларга оонуна карап текст жазасызбы, же болбосо сиздин даяр текстти алар өздөрүнүн оонуна салып ырдайбы? Жана алар менен иштешүү оңойбу? Тексттерди бурмалап салуу деген учурлар кездешкенби? Ооба. Бул дагы болсо биздин тилибизге болгон салым болсо керек. Негизи мен өзүм жазган ырларды Facebook баракчасына чыгарам. Ал жакта дээрлик бардык ырчылар менен достук деген даражада турат Facebook'та. Анан аларга жаккан болсо чалышып сурашат, могулуруң мен албаймынбы, мен ырдабаймынбы деп.
же болбосо сиз айткандай обондорун алып келишет, обондорун угабыз. Эгерде көңүлгө толо турган, купулга жага турган, жан дүйнөдөн бир орчундорун таба тургандар болсо, биз ага сөзсүз түрдө сөз жазып беребиз. Анан өзгөртө турган болсоң, бизге мага чалып, баягы айтып кой дейбиз да, анткени мааниси өзгөрүп кетпесин деп. Анан кээ бир учурда албетте болот, тентектер өзгөртүп ийген болот. Анан ага да кийин баягы айтасың, бирок анткени айтылган сөз атылган ок дейт го, бир жолу жазылып интернетке чыгып кеткенден кийин ал жерде эч ким токтото албайт. Бул күнгө чейин жазылган чыгармаларыңыздын арасынан кайсы нерсеге же кандайдыр бир буюмгабы же адамгабы арнап ыр чыгара элексиз? Кайсы бир темада кыялданып жүрөсүз, ушул темада ыр жазсам деп? Биз жазып элек тема аябай көп болгону. Мисалы таң шола тууралуу деп. Мисалы таң шола тууралуу, таң тууралуу. Азыр ойлонуп жүргөн, ушул баягы белсенип батын албай жүргөн, ушу мен топурак деген темада ыр жазгым келет. Бул топуракты бир эле сөзү менен топурак деп койгон менен, бирок аябай көп экен да, мисалы адам баласы топурактан жаралат экен. Ошондой эле да мындай ой келди, топурактын да өңү көп го, кара топурак, сары топурак, ак топурак, ошого жараша ошондой топурактан жазылат окшойт деп. Ошондой кээ бир топурактар бар, мисалы кээ бир топуракка бир нерсе айдасаң өзү бат эле чыгат. Кээ бир топуракка эч нерсе чыкпайт. Ошол сыяктуу да адамдар да бар да. Жакшы сөзүн айткан адамдар бар, кээ бир адамдар бар, эч нерсе чыкпайт, унчукпай жүрүп өтүп кетишет да. Бирок кандай топурак болсоң, ошондой топурактан жасал. Биздин жүрөгүбүз кээ бир топурактар бара-бара таш болуп калат билесиздер. Жаан жай берип, ошол сенин жүрөгүң таш болуп калбасын деген мааниде ушуну бир белсенип жаза албай жүрөм да, анткени баягы оорураактай, кыйыныраактай, убакыт керек дейсиз да. Бирок убакыттын өтүшү менен сизден ушул дал ушул темадагы ырды күтөбүз. Философиялык ой жүгүртүүңүзгө абдан таң бердик десек болот. Таң эрте биздин жалпы теле көрүүчүлөргө кызыктуу маек куруп бердиңиз. Чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми азыр болсо чыгып дагы да болсо кыргыз тилин чет өлкөлүктөргө жайылтуу максатында мына ушундай чоң ишке аттанып атасыз. Ийгиликтер болсун анда. Рахмат, сиздердин дагы студияңыздарда кут болуп, таңдын шооласы ар убакыт чачырап, бүтүндөй кыргыз элине жарык болуп турсун. Чоң рахмат. Бүгүн бизде коногубуз Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты, жаш акын жана кыргыз элибиздин сыймыгы Акбар Кубанычбеков болду. Биздин программабыз улана берет.